Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Илим Билим телеканалынан Илим изинде көрсөтүүсүндөгү кезектеги сабактабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы элдик салттарга байланыштуу эле тушоо той деген теманы сиздерге кеңири тааныштырып өтөм. Тушоо той качан, эмне үчүн өткөрүлөт? Биз мына ушуга маани берели. Бала там туң басып калгандан кийин ар бир үй бүлө балага ак жол каалап тушоо тойго камылга көрүшкөн. Тушоо тойдо жакындар, жакынкы туугандар, кошуналар менен биригип, атайын кан чыгарып, мал союлуп, анан боорсук жасалып, баланын бутуна койдун жүнүнөн жасалган ак, кара, боелбогон нукура түстөгү жүндөн оң терс эшип жасап, ак караны айкалыштырып жасап, бутуна байлаган. Бул ак караны эмне үчүн байладык? Төмөндө биз таластагы биз билген Мукаш кызы Кайреке деген акын чоң ападан жазып алдык элек. Мына ушул Кайреке апанын ырына көңүл бөлсөк. Ак караны айкалыштырып байлаганым, ак караны айрый билген адис болсун дегеним, кара кылды каак жарган калыс болсун дегеним, узак жолдо турмушунда чалыкпаган, мүдүрүлбөгөн күлүк болсун дегеним деп биринчи келген балага ошол тушоо жипти кестирген. Ал ырым ошол биринчи келген баладай чыйраак болсун, ошондой өткүр болсун, турмушунда жыгылбай, мүдүрүлбөй түз жашап өтсүн деген таризде атайын тушоо тойду уюштурган. Бир мезгилдерде, айрыкча советтик учурда тушоо тойлорду өткөрбөй, буга маани берилбей калып кеткен. Бул деле тушоо той өмүр бою балага ак жол ачып, баланын тагдырында эч кандай кырсык болбосун деген тилек менен өткөргөндүктөн тушоо тойдун дагы философиялык мааниси абдан чоң. Баягы там туң басып аракет кылып жаткан бала келечекте жакшы басып, түз басып, бутунан туруп, абдан чоң эр азамат болсун деген тилек менен тушоо кесүү өткөрүлөт. Тушоо кесүүдө баланын бутун атайын ошо ала жип менен байлагандан кийин биздин улуу аксакал апаларыбыз баланы эки колунан кармап даярдап турушкан. Ал жактан ошол майда кичикей балдар атайын марадан чуркап келип, биринчи келген бала кесип атат. Ошол ырым боюнча кесилген макине дагы биринчи келген балага ыйгарат. Ар бир тушоо тойдо, ар бир үй бүлөнүн социалдык абалына жараша ушул кичикей балдарды таарынтпас үчүн, кызыктырыш үчүн ар кандай белек бекшиктер даярдалат. Буга ошол катышкан балдардын бири дагы куру кол калбаш керек. Себеби ар бири жогорку үмүт менен ушул тушоо тойго катышты. Тушоо той болгон наристелердин көпчүлүгү өтө чоң даражаларга жетишкендигин, кээде чоң даражаларга жетишпей, мындай кичине жолу болбой атканда сөзсүз ата эне ойлойт. Ушу баланын тушоосун кессек, башкача болмок беле дегенчи. Анан ушундай азыр бизде кичине аралашып баратат. Кээ бир үй бүлө маани бербей тушоо тойду өткөрбөйт да. Бул менимче ойлойм, бул ата бабанын ырымы бекеринен эместир. Ошол баланын турмушта жолу түз болсун, эч кандай кырсык тоорубасын деген тилек менен тушоо тойду сөзсүз өткөрүү зарыл. Мен азыркы ушу теле көрүп жаткан бардык көрөрмандарга айтат элем, бул наристе үчүн өтө зарыл ырым бул. Эмне үчүн ырымды карманышкан? Ырымдын дагы абдан чоң мааниси болгон. Ошондуктан бул ырым наристе үчүн өтө чоң керектүү нерсе деп айтам. Бул китебибизде тушоо той абдан чоң түстүү сүрөттөр менен берилди. Булардын бардыгы студенттер же окурмандар карап окуп таанышып атканда бардыгы мындай даректүү болсун үчүн түстүү сүрөттөр менен коштолду.
Андан кийин ушул тойдо дагы үй тойдо анан жаң келин келгенде биздин кыргызда чачыла чачуу деген болот. Чачыла чачууну биз карап изилдеп отурсак Манастын доорунда эле калыптанган салт экен. Манастын доорунда Канекейди Бухарадан көчүрүп келгенде чачыла чачып жаткан байбичелердин сүрөтүн биздин көрүнүктүү сүрөтчү Теодор Герцен тартып калтырган экен. Биз ушул сүрөттү дагы пайдаландык, себеби чачыла байыртан бери, мындайча айтканда орто кылымдан бери калыптанып келе жаткан биздин салтыбыздын бири экен. Азыр бул чачыланы эмне үчүн чачыш керек? Биз улантып байланыштырып кетсек, жанагы тушоосу кесилген наристени бир кремченин үстүнө коюп, үстүнө чачыланы чачат. Чачыла жакшы конфеттерден, печеньелерден, жаңгактардан болуш керек. Ал чачыланы ар бир ыргыткан сайын бала ырыскылуу болсун, дөөлөттүү болсун, сөөлөттүү болсун, жашоосунда абдан табышкер болсун деген тилектерди айтып чачканда, бул дагы балдар талап жеген, ошо кичинекей балдар дагы өтө ошол тойду кызыткан учурда балдар аябай жакшы тилек менен талап жейт. Демек, ушул балдардай бул дагы ырыскылуу болсун, бул дагы ушундай жакшылыктарга, тойлорго катышсын деген мааниде биздин ата бабабыз колдонуп келген. Апаларыбыз абдан бул чачыланы атайын чоң даярдык менен өткөргөн. Себеби тушоо тойдо чачыла чачылса, экинчиси келин келгенде чачылса, үчүнчүсү жаңы тамга киргенде ошондо дагы атайын чачыла чачылат. Себеби үй ырыскылуу, тойлор өткөн, дөөлөттүү үй болсун, кирешелүү үй болсун, чыгашасыз үй болсун деп туруп ырымдап, ар бир айткан сайын мындай ыргытып чачып туруш керек. Бул дагы биздин салтта колдонулуп келе жатат. Мындай ырымдар түпкүрдөн бери калыптанганы, азыркы учурда чачыла кайра күчүнө кирип, актуалдуу болуп, тойлордо абдан колдонулуп жатканы бизди сүйүндүрөт. Демек, биз чыныгы кыргызды, же болбосо кайра жаралуу доорунда тургандыктан бизге ар бир салттын философиялык мааниси түшүнүп, өтө тереңдигин билип, ошону колдоно билгенибиз менен башка улуттардан айырмаланып турабыз. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, мындан кийин ушундай жакшылыктарыңыздар болгондо чачыла чачууну унутпаңыздар деп. Чачыланын тилеги абдан жакшы экендигин биз жогоруда мына ошентип айтып кеттик. Мурунку мезгилде чачыланы атайын чий борсоктой майда-майда жасап туруп ыргытып чаччы. Азыр эми бизге барган сайын өнүгүү болуп аткандыктан, жаңылануу болуп аткандыктан, ар ким социалдык абалына жараша жакшы конфеттен, жаңгактан кошуп чачып атат да. Бул дагы жакшы нерсе. Себеби бардык бала деген, наристе деген бардыгы таттууну жакшы көрөт, жакшы конфетти жакшы көрөт, жаңгакты жакшы көрөт. Балдар үчүн бул жакшы белек болуп калат десек болот да. Балдарды сүйүндүрөт дегендей. Ушуга эле улай биз бүчөл жашты кантип белгилейбиз? Бүчөл жаш деген эмне деген боюнча кеңири маалымат бере кетели. Биринчи бүчөл жаш наристе 12ге чыкканда, экинчиси 24-тө, үчүнчүсү 36-да, төртүнчүсү 48-де, бешинчи бүчөл 60-та. Ошентип ар 12 жыл сайын бүчөл жаш кетип турат. Кыргыз эли байыртан эле ушу табият менен бирге, табиятты таанып, анан табияттан ар кандай нерсени тилек кылып жашап келгендиктен бүчөл жаштыкка өтө чоң маани берген. 12ге жеткенде баланы баралына жетти деп эсептеген. Мисалы, Манас эпосунда дагы Семетей тайларында чоңоюп калат эмеспи? Темиркандын тай атасынын колунда. Ошондо Бакай айтып атпайбы? Мына быйыл 12ге толду, баралына жетти, балакаттан чыкты, барып кабар алгыла Семетейден деп. Мына ошентип 12 жаш бүчөлдү билген адам абдан жакшы ырымдап белгилейт. Анда сөзсүз кызылдан
кийит кийгизип, атайын кан чыгарып, мал союп, анан тегерек четтеги тааныш билиштерин чакырып тамак берген мүчөл жашта. Анан дагы эски буюмда, эски кийимдерин өрттөгөн. Себеби кырсыктар тоорубасын, эски илешкен нерселер жок болсун деп туруп. Бул дагы ошол мүчөл жаштын бирден бир жасалган ырымы. Азыр биз ушу изилдөө үчүн бир 6 бөлүктөн турган аныктаманы, критерийлерди бергибиз келет. Биринчиси, баланын эски кийимдерин ошол өрткө таштаган дейт, баланы оттон секиртип туруп. Балага келчү кырсык же жамандык ошол от менен күйүп кетсин деп атайын ырымдашкан. Үчүнчүсү, мүчөлүн чыгарып жаткан баланы оттон секиртишкен. Муну менен мүчөлү чыгып жаткан баланын от менен аластоодо кырсык жолобойт деп ишенишкен. Төртүнчүсү, мүчөлү чыгып жаткан балага кызыл кийиндиришкен, жогоруда айтып өттүк, жамандык адашсын, жаман көздөн сактасын деген маанайда. Бешинчиси, мүчөлү чыгып жаткан балага идиш аякты тептиришип, мен сындым, мен сынганча сен сынгын деп ырымдаган. Мен сынганча сен сынгын деп атайын ырымдашкан. Ал эми алтынчысы, мүчөл жылы оору сыркоо, чыгаша, кырсык болбосун деп балдарды өтө этияттык менен кастарлап карашкан. Адамзатта мүчөл курактарды жогоруда санап кеттик. Кайрадан кайталап коеюн. 12 жаш, 24 жаш, 36 жаш, 48 жаш, 60 жаш, 72 жаш, 84 жаш жана 96 жаш ушул мүчөл курактар деп эсептелинет. Ушул мүчөл курактарында абдан адам этиет болуш керек. Жакшылыгын алса, абдан жакшылык жылоолоп, жакшылыктар коштоп кетет. Анан Кудай сактасын, кээде адам эми турмушта ар кандай да кырсыктап да калышы мүмкүн. Ошондо кээде байкасаңыздар, көпчүлүгү мүчөл жашында экен деп коюшат да. Ошон үчүн мүчөл жашта абдан өзүн этиет кармаш керек. Жолдобу, тоодобу, түздөбү, белдеби адам өзүн өзү сак болуш керек. Биздин заманга жараша, ар кандай шарттарга байланыштуу биз ар бир эле адамды кан чыгарып, кой союп деп айтпайбыз. Ар ким өзүнө жараша. Негизгиси бизде нануулук, боорусок жасап, жыт чыгарып, ошо биртке эт менен деле жакшынакай кылып даамдуу тамак аштарды, дүйүм тамактарды жасап, мүчөлүн чыгарып койсо болот. Сөзсүз эле кан чыгарып, килейген мал сой же кой сой деген бул шарт жазылган эмес. Ар бир адам өзүнүн тилеги менен, өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен жасаса болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбыздан биз тушоо тойду өткөрүүнү, мүчөл жашты жана чачыла чачууну айттык. Мына ушул элдик салттарды кастарлап, элибиздин түпкү нускасын улай жүргүлө деген ойдо бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Илим билим телекөрсөтүүсүнүн илим изинде сабагынан бүгүн биз кызга сөйкө салуу салтын силерге баяндап бермекчибиз. Бул салтты дагы биле жүргөнүбүз жакшы. Азыркы учурда кызга сөйкө салуу өтө актуалдуу жүрүп жатат. Бул салтыбыз кайра жаңырып колго алынып кетти да. Себеби сөйкө салуу бул ошол кыз менен жигиттин биримдик союзун түзүү дегенге барабар да, же болбосо энчилеп кудалап коюу дегендин эң башаты деп айтсак болот. Кыз жигит өздөрү табышып, ошо үйлөнөргө чечим бүтүм чыгарган соң ата энесин тааныштырат. Ал эми ата энесин тааныштыргандан кийин сөзсүз түрдө бала тарап кызга сөйкө салып, ал кызды атайын ушул убаданы бекемдеп, шерттештирип коюу менен барабар да. Кызга сөйкө салгандан кийин ал кыз башка жака көңүл бөлбөй, бүтүндөй турмушка өзүн даярдап, тоюна чейин өзүн ошо турмушка даярдоо деген белги болот. Эми сөйкөнү дагы ар ким өзүнүн социалдык абалына жараша салат. Бирине бир атаңдашып, бриллиантка чейин салгандар болуп атат. Ал шарт эмес. Кызга ушул алтындан бир 10 миңдин тегерегинде салган эле туура. Эч кандай биз кымбат нерселерди айтпайт элек, себеби бул катаал турмушта, өткөл турмушта ар бир үй бүлөдө ар кандай абал болушу мүмкүн. Ошондуктан биз негизинен мурунку өткөн заманда атайын аял затына күмүштөн салган негизги салт болгон. Ал эми ошол күмүштү жасаган зергерлерге атайын жакшылап буйрутма берип, жакшылап жасатып, андан кийин ошол күмүштөн жасатып, ошону алып барып анан кийин таккан экен. Чындап келгенде күмүш дагы абдан жакшы аял затынын жакшы буюмдарынан болуп эсептелинет. Сөйкө салууда биринчиден эки тарап таанышып, макулдашып, тойду белгилеп, андан кийин сөйкө салат. Ал эми дагы бир түрү кызды үйдөн чыгарып баратканда дагы салып атат. Бул экөө тең эле туура келет. Адегенде сөйкө салып койгон дагы туура келет. Ал эми өздөрү бекемдешип, той күнүн баарын бекемдеп, убаданы шерттешип алгандан кийин кызды көчүрүп чыгып келе жатканда салган дагы ошол эле тойго, ал эми биздин шартка, салтка туура келет деп айтабыз. Бул учурларда сөзсүз бир ырымы бар. Сөйкө салганда кызга бүтүн үй бүлөдөгү аял заты салыш керек. Эгерде өзүнүн кайненеси жесир болуп калса, же жарым болуп калса, анда ошол мүмкүн болушунча туугандарынан бүтүн абдан даанышман, бакубат чоң энелерге ырымдап салдырган. Мына ушундай өнүп өссүн деген ырым менен, анан башы бүтүн болсун деген ырым менен бүтүн үй бүлөгө салдырууга аракет кылышкан. Сөйкө салган күнү дагы бир аз кыргыз эли салт боюнча коноктосуу, меймантосуу болот, бирок чектен чыкпаса, абдан чектен чыгып, ушунчалык бир түштөндүрүүнүн жолуна өтүп кетти. Бир 7-8ге чейин кой союлупчу. Биз ойлойт элек, бул чакан эле дасторкон, чакан эле бир символикалык дасторкон эле болуш керек. Эч кандай ашыкча чыгымдын кереги жок. Биз ашыкча чыгым жасап, мактануунун ордуна салтыбызды туура жасап, ошо менен көрүнүшүбүз керек деп ойлойм да. Себеби салтты сактаган улутта нарк болот, а нарктуу элде дайыма барк болот. Мына ошондуктан бизде дайыма ушундай тойду өткөргөндө өтө чакан, нускалуу, ысырапсыз өткөрүүгө аракет кылыш керек. Кызды көчүрүп келүүдө дагы өтө көп адамдар барып атат. Бул да туура эмес.
бизде илгертен калган Кыргызда бир койлук болуп баргыла деп. Эч качан бир койдо 12 гана мүчө бар. Ошо 12 жилик 12 мүчө жеткидей эле. Ошол 12 устуканга ылайыктап аксакалдашып, ар бир үй бүлөдөн орунду гана адамдар барыш керек. Бир 30дан ашып 40ка чейин барып атат, бул деген болбойт. Бул сүрмө топ кайра өтө көп чыгымга, анан ыңгайсыздыкка алып келет. Ошондой ыңгайсыздыкты жаратпашыбыз керек. Биз дайыма өзүбүзгө ылайыктуу, өзүбүзгө ыңгайлуу гана жактарын жасап, чакан өткөрүүгө туура келет. Кызды көчүрүп келгенден кийин, жана жогоруда айтып өттүк, кызды Астанадан аттаарда Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө бир аз өзгөчөлөнөт. Кызга эки колтугуна эки чоң патырнанды колтуктатып киргизет. Бул деген ырыскың бул жактан болсун, ырыскың бул үйдөн болсун, ырыскың бул жака кошулсун деген таризде атайын ырымдалат. Астананын аттаарда сары май, жогоруда айтып өттүк, сөзсүз майлуу сүттүү ак жолтой болсун, ырыскылуу болсун деген ойдо ырымдап сары май салат. Андан кийин көшөгөгө киргизгенден кийин ак жоолукту кайненеси атайын салат. Ак жоолугун башыңан түшпөгөн, ак эле чекчен, өнүп өскөн келин болгон деп жакшы тилектерди айтып, анан жоолугун салып, анан көшөгөгө отургузат. Эми бул жерден дагы айтып кетиш керек. Келин көшөгөгө бир күн отурбай кызмат кылдырган учурлар көп болуп атат. Жок, келин жаңы үйгө келди, жат үйгө келди, эзе эле астанасын аттап көрбөгөн үйгө келди. Ал кандайдыр бир ошол үйдүн турмушун, ошол үйдүн тартибин, маданиятын кабыл алып, эл менен таанышчакты жок дегенде бир жума келин көшөгөдө отуруш керек. Аны биз бат эле жумшап, бир күн отургузбай, анан көшөгөнү бир күндөн кийин алып коюп атабыз. Бул андай эмес. Эмне үчүн көшөгөн көгөрсүн дейт. Эмне үчүн келген адамдар саламда көшөгөдөн чыгып келип салам берген кандай көркөмдүү, кандай жарашыктуу. Ал эми биз жаңы келген келинди чай куйдуруп эле бат эле жумушка салып коюп атабыз. Бул дагы биздин салттан кеткендик болуп эсептелинет. Ошондуктан биз айтат элек, жаңы келген жаш келинге сый урмат көргөзүп, жакшы тамактарды берип, бир 5 күн аздектеп кастарлаңыздар, андан кийин жумушка салыңыздар деп айтат элек. Себеби кыргыз элинде бир абдан жакшы сөз айтылат. Муну мен балыкчылык Ахмат Карыбаев деген санжырачы абамдан уктум эле. Кыргыз кызын сыйлайт, анткени кыздан кылым уланат деп. Ошондуктан кыз бала өзүнүн журтуна келгенде дагы, төркүнүнө барганда дагы кыз бала дайыма сыйлуу болот. Себеби биз кыз баланы сыйлоо менен өзүбүздүн маданияттуулугубузду көрсөтө алабыз. Мына ошентип келген келинге жакшы тилектер айтылып, жакшы ырымдар жасалып, ал эми көшөгөн көгөрсүн деген жакшы тилектер менен көшөгөсү атайын арналып тигилет. Көшөгө дагы эгерде жаңыдан тиккен көшөгөндү дагы коюуга болот. Ал эми мурдатан өнүп өскөн, атайын сакталган ак жолтой көшөгө болсо, ал дагы кайра жакшы болот. Себеби бул ак жолтой көшөгө ушул көшөгөдөн агарып көгөрдү деп мурунку келиндеринен ырымдап алып, анан ошону такса деле болот. Себеби ар бир бала сайын жаңыдан жасоонун кажети жок. Таза жаңы таза көшөгө болсо болду. Себеби көшөгөнүн дагы жолу улук, көшөгөнүн дагы аты улук, аты ыйык, жолу улук. Ошондуктан көшөгөнү да дайыма кастарлап колдонушубуз керек. Эми кийинки темабызды улай кетсек, бул жогорудагыдай эле салтыбыздай дагы бир салтты улап кетсек, бул эми темага байланыштуу кыз узатуу салты болуп эсептелинет. Кызды узатуу азыркы күндө
бул дагы жаңыланып толукталып атат десек болот. Мындай жаңы эски нугуна түшүп атат десек болот. Бирок өтө көп чыгаша болуп, бул дагы өтө чоң чыгымдарга алып барып атат. Андай эмес, кызды үйүнөн узатып алып чыгып кеткенге чакан эле уюштурууга болот. Ошондой эле кызды узатууда биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Кыз башка үйгө, өзүнүн эме журтуна башка үйгө узап баратат. Демек, кызды биз жөн эле мынтип эле эшиктен чыгарып эле кетирип берген болгон эмес да. Кыргыз элинде байыртан эле кыргыз эли кызды аябай шөкүлө кийгизип, жакшынакай жасалгалап, ар кандай шурулар менен шөкөттөп жасап, андан кийин биринчи болуп чоң апасы кызды узатуу ырын айткан. Бул мындайча айтканда, кызды эми узап сен бара жатасың, барган жериңен бак айтсын, барган жериңден сен өнүп өсүп жакшы үй бүлө болгон, кайын журтуңду кадырлагын деген эле мазмунда айтылган. Азыр мына ошо чоң энесинин айткан кыз узатуудагы айтымдардан мисал келтирели. Пашайы кийген боюңуз, кутмарек болсун тоюңуз. Кутмарек сөзүн айтабыз, куттуу бир болсун тоюңуз. Арпа менен буудайдай кыналышып өскөнбүз, эндик менен упадай уйпалышып өскөнбүз. Көл боюнда булагым, күрөшүп ойноор ынагым. Ынагымдан айрыган күйөө бала чунагым. Суу боюнда булагым, сырдашып жүргөн ынагым. Сырдашымдан айрыган күйөө бала чырагым деп ырдап атат. Эми бул жерде кечиресиздер, жеңесинин ыры экен, себеби жеңеси менен кызы абдан сырдаш да. Мына ушул экөө абдан сырдашып өсүп, жакшынакай болуп жашап атканда, эми күйөө баласы булардан ажыратып алып кетип атат да. Мына ушул үчүн жеңеси айтыптыр. Бул ырды биз ушул эле Бишкек шаарынан Каракулжада чоңоюп өсүп келген, бирок азыр учурда Бишкек шаарында турат. Түркбаева Жанамбүй ападан жазып алдык да. Мындай накты сактаган апалар азыр бизде аз да калды десек болот. Андан кийин кызды кайын журтуна жеткиргендеги энесинин кошогу. Бул насаатырдан турат. Кайын журтуна көчүрүп баргандан кийин дагы тойдон кийин узап чыгып баратканда кайрадан кыз отурган көшөгөлүү үйгө кирип туруп, кыздын жанына отуруп, энеси мындай деп кошот экен. Ак калпакчаң көрүнсө, атам келет дебей жүр. Атаң келсе басып чык, акырын эшик ачып чык. Ак элечек көрүнсө, апам келет дебей жүр. Апаң келсе басып чык, акырын эшик ачып чык. Айланайын чырагым, артылтып камчы салдырба. Атаңа наалат алдыртпа, эңилтип камчы салдыртпа, энеңе наалат айттырба деп ушундай ырларды айткан. Анан да калса, кайнелериңди сыйлагын, кайын сиңдилерди сыйлагын, эрте менен эрте туруп, эшик алдын шыпырып, чайыңды коюп кайнатып, кайнене кайнатаңа чай бергин деп мындай нускалуу насаат сөздөрүн айтып кеткен. Эми келин болуп барганда түшкө чейин же күн чыкканга чейин уктай бериш болбойт да. Мындай жол жобону кулагына куюп, нускалуу сөздөрүн айтып, акыл насаатын айтып, андан кийин кызды калтырып узап кеткен. Бул жерде дагы бир нерсени айта кетиш керек. Кыздын энеси кетип жатканда кызга көйнөгүнө бастырылып таш, анан балта коюлат. Тешее коюлат туура. Себеби таштай батсын деген ырым. Оор басыруктуу болсун дегени. Балта чоту колунда болсун, турмушун тим эле тарсылдатып алып кетсин деген таризде. Андан кийин өнүп өссүн деген таризде жүгөрүнүн даны менен буудайдын данын аралаштырып, башынан ылдый мынтип тегерегине чачкан. Бул ырым дагы ушул жерден өнүп өс, ушул жерге отоо болуп конуп кал деген ырым менен атайын жасалган. Мына ошентип биз кызды көчүрүп баргандан кийин кандай кылып, кандай ырымдарды колдонгонун
жогоруда айтып өттүк. Эми биз бир нерсени кайра артка кайтат экенбиз. Кызды үйдөн чыгарып баратканда энеси атайын кошкон. Мен ойлойм да, бул бир мезгилде кандайдыр бир обон менен айтылган болуш керек. Обондотупчу. Себеби бир аз мындай тамашалуу жерлери да бар экен. Анан атайын кыздын кайын энесине милдеттендирген жери бар экен да. Буга мисал келтирели. Кудагый, кызды биз көлөкө жерге бакканбыз, көкүлгө тумар такканбыз. Кудагый, эми кызды көлөкө жерге багып ал, көкүлгө тумар тагып ал. Көлөкө жерге бакпасаң, көкүлгө тумар такпасаң, көп санап берген малыңды ал дейт. Бул убадасын алып атат да Кудагыйдын. Да кийинки сабы: Кудагый, кызды биз салкын бир жерге бакканбыз, саамайга тумар такканбыз. Кудагый, кызды салкын бир жерге багып ал, саамайга тумар тагып ал. Салкын бир жерге бакпасаң, саамайга тумар такпасаң, санап берген пулуңду ал дейт. Демек, убадасын алып, андан кийин кызын берип атат. Ошончо кыз баланы чоңойтуп, илим билимдүү кылып окутуп, адептүү кылып тарбиялап, ушунчалык кундуздай кылып сылап өстүрүп, бөпөлөп турган кызыңды бирөөгө берип жатканда, жөн эле кыздан тажаганыңан же аша кечкениңен бергендей кылып эле мынтип жетелетип жибербейсиң да. Ошондуктан кызды кандай милдеттендирип Кудагыйга берип жатканы бул өтө чоң өрнөк болуучу сабак да. Муну буюрса ар бир эне айта билсе канеке. Ар бир эне Кудагыйга ушуну милдеттендирип анан жөнөтсө канеке. Бул салтыбыз өтө актуалдуу салт. Учурда салтыбыз өтө жанданып атат. Кыз узатууда бардыгыңыздардын кулагыңыздарга алтын күмүш сырга демекчимин. Мына ушуну билип алып, биздин ушул китептен жаттап алып, үйрөнүп алып, айтып жүрсөңүздөр жакшы болот эле. Ушул жаштардын жана жалпы эле биздин элдин ушу элдик салттарды жакшылап билсин үчүн бул китепти биз атайын жазып чыктым. Мен көп жерден Кыргызстандын түштүк бөлүгүнөн дагы, Кыргызстандын түндүк бөлүгүнөн дагы бүтүндөй изилдеп, салттарды ортоктоштуруп алдык. Барына бирдей кылып, анан анча мынча айырмаларды белгилеп айттык. Себеби биз бул салтыбызды мектеп кезинде жаш муундарыбызга, студент кезинде кулагына коюп үйрөтпөсөк, алар салт менен иши жок эле бир арабөк болуп калып атат да. Аябай. Анан бир салтты көрсө, башка бир өлкөнүн салтын көргөндөй таңыркагандар болуп атат. Демек биз азыркы жаштарга салтты кеңири жеткирүү, кеңири таратуу, салтыбызды жазбай колдонуп жүрүү жана нускалуу сөздөрдү айта билүү үчүн ушул китепти атайын 14 лекция менен камтып элдик салттарды бердик. Ошон үчүн 14 тема менен атайын ушул китепке бардык салттарды камтууга аракет кылдык. Жакында сатууларга чыгат, бул китептерди алып колдонсоңуздар болот. Азыр Керез мурас экен биягы. Биз ушул кыргыз элинин салттарынын дагы бир орчундуусу, абдан бир маанилүүсү керез жана мурас деген салтты айтып өтөйүн. Биз изилдөөдө эмнени байкадык? Кыргыз эли ушу картайып, күнү бүтүп, ичер суусу бүтүп, ары карап о дүйнөгө сапараларда дагы акылын жыйнап туруп, өзүнүн керезин айтып, мурастарын бөлүштүрүп анан кетет экен. Бул мен артымда бир чуулгандуу сөз болбосун деген абалда жасалат да. Ошондуктан жакшы өлсө сая балуу бак калат, жаман өлсө чырлуу
артында чырлуу сөз калат деп айтылган эместер. Ошондуктан биздин эл ушу керезин айтканда ошол керезди ушунчалык так мыйзамдай кылып кабыл алып, эч кандай айтылган керезге кыянаттык кылбай, дайыма ал керезди аткара билишкен. Керез эмне үчүн айтылат? Керез эгерде картайып ушу өлүм алдындагы киши өзү аткарып бүтпөй калган ишти, артында аткарылбай калган же үйлөнбөй калган баласын, же артындагы абдан көп мал мүлктөрү чыр чатак болбой адилеттүү, айкындуу бөлүнүш үчүн балдарына мына ошентип атайын керез калтырган. Бул биздин элдин ушундай керез каты, же болбосо мурас каты орто кылымдагы эле таштагы жазууларда кездешет экен. Ошондой эле биздин кыргыз эл толук мазмундагы азыркы завещание деп коет орусча, кыргызча мураскат, мына ушуну таш бетине атайын таш чекичке буйрутма берип жаздырып кеткен экен. Ушундан бир мисал мен келтирип кетейин. Бул руна жазуусу менен таш бетине жазылган Онок уруусунун Бойло Каган деген кагандын калтырып кеткен керези. Мен Бойло Каганмын, мен Онок элиненмин. Бул уруусу да, Онок элиненмин. Мен каган болуп, баатыр болуп турганда, менин даңкым күн чыккандан күн батканга чейин эл ичинде даңаза болуп айтылган. Азыр карыдым, балдарым, силер жоодосуңар. Илгери жоого узакка кеткен да, силер жоодосуңар. Эгерде силер жоодон кайткычакты менин көзүм жумулуп кетсе, биринчи балама бул байлыгым мурас кылам. Экинчи балама бул байлыктарымды, жайыттарымды мурас кылам. Балдарым, эч кандай урушпай бул мурасты бөлүшүп, жакшы жашагыла. Падышаңарды урмат кылып, падышаңарга ак кызмат кылгыла деп туруп жаздырган. Мына көрдүңүздөрбү? Бул азыркы эле мураскаттын үлгүсүндөй жазып калтырган экен. Азыр мыйзам менен чыгашуулар болуп атабыз, ошол мыйзамы жок эле аябай демократиялуу, ачык болгон деп айтасыңыз. Азыр биздин ушул өнүгүүбүз ар кандай маалыматтар менен өтө камсыз болуп, биз ушунчалык бир жаман адатты аркалап баратабыз. Азыр бир туугандардын, ата менен баланын, же болбосо кыз менен эркек баланын ортосунда үй талашуу, байлык талашуу, атасынын мүлктөрүн, ишканаларын талашуу, чырдашуу, соттошуу жаман адатка айланып баратат. Эми биз айтат элек, биз улуу эл болгондуктан, эмне үчүн ошол туугандардын арасында кандайдыр бир акылмандык менен, дипломатиялык жол менен жакшынакай чырдашпай, жакшынакай эле чырсыз бөлүшүп алуу болбойбу? Эмне үчүн биз башка элдердин жаман адаттарын туурап соттошконго барып атабыз? Ортодо ара ачылып, ортодо жарака кетип, туугандык сезимден, туугандык жакшынакай карым катнаштан дагы муздап баратабыз да. Мына ошондуктан ортодогу мамилени бузбай, дайыма адилеттүүлүк менен чече билген абзел да. Бул абдан шарттуу түрдө ушул ыңгайга өтүшүбүз керек. Арине биз айтып жаткан сөзүбүздө калет жок, бирок кийинки күндөрдө биз байкап көрсөк, дүйнө талашып, ачкөздүк менен соттошкондор, эрди катындын ортосунда дагы соттошкондор абдан көбөйүп баратат. Мына ошондуктан биз баардык мүлктү жакшылык менен акыл калчап бөлүшүп, ынтымакта, ырашкердикте, бакубатта жашасак болот го. Салтка таянып, азыркы биз заманыбызга жараша мыйзам чегинде алдын ала жазып коюшу деген эпесин ушинтсек ыңгайлуу болот дегендей кылчу. Бөлүшүүнү. Эгер ушундай урас керес айтыш экен, азыр эми баягы биздин мыйзамдар бар болгон үчүн ошо көзүн тирүүсүндө эле жакшылыктан үмүт этип, бирок ошону бөлүштүрүп койсо акылмандык менен чыр болбой эле. Азыркы биздин социалдык турмушубузда учурап жаткан ар кандай чыр чатакты деле чечсе болот.
ар бир адам өзүнүн байлыгын, балдарына мурас калтыргысы келгендер, балдарына арнагандар ошол сотко чейин жеткирбей эле өздөрү жазып калтырып койсо болот. Ошондо мен ойлойм, эч кандай чырсыз бардыгы өз орду менен болот деп. Демек, дагы бир жаштарыбыздын арасында бир жаман илдет пайда болду. Тез аранын ичинде байып кетүү, тез аранын ичинде ээлеп алуу, тез аранын ичинде акчалай бир маарып кетүү жолдоруна түшүп атат да, ошондуктан дагы талаш, чыр чатактар, соттошуулар көп болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, бардык нерсени биздин мурдагыдай эле данышмандык менен, акылмандык менен, салтка таянып, элдик салтка таянып, аксакалдардын кеңешине, аксакалдардын нарыктуу сөздөрүнө таянып, алардын акыл калчоосу менен бөлүшкөнүнө көнүшүбүз керек. Илгертен кыргыз ошентип эле жашап, ошентип эле жоголбой ынтымакта жашап келишкен. Азыр бүгүнкү азыр урматтуу теле көрүүчүлөр, азыркы көрсөтүүбүздө биз сиздер менен кызга сөйкө салуу, кыз узатуу жана керез, мурас салттарын өттүк. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетет элем, ата бабабыздан калган бул салттарды аздектеп, урматтап, кастарлап жашай билели. Кийинки көрсөтүүдөн жолуккуча саламатта болуңуздар. Улагында жана байланыштырып аласыңыз бир-бириничи. Азыр мыйзам чыгып калбады. Мыйзам менен талашышат да. Мыйзамдуу түрдө. Кайра баштайлы. Кийинкини котур. Үшөн жоктун. Өтө эле нема болуп кеткен жокпузбу азыр?